Куттуу эл республикалык улуттук форумунун кезеги Баткен облусуна келип, Баатыр элим Баткеним деген аталыш менен чоң масштабта өттү. Алгач Баткен облусунан чыккан мамлекеттик ишмерлердин айкелине гүл коюу аземи болуп, улуу инсандардын арбайына багышталып Куран окулду. Форум жарманке менен уланды. Анда улуттук тамак аштардын түрү коюлуп, келгендердин көңүлүн Баткендин бренди болгон ак турпак күрүчү жана өрүктөн жасалган азыктар бурду. Бул өзүңүздөр көрүп жаткандай биздин маданиятыбызда биздин Баткенибиз айгүл гүлү менен белгилүү болгондуктан бул айгүл гүлү жалаң ушул күрүч менен анан өрүктөн жасалат. Бүгүн ушул форумга ушул айгүл токочумду алып келдим. Пайдалуулук жактары бул өрүк болгондуктан өрүк жүрөк ооруларга абдан пайдалуу. Буларда Б витамин бар, анан ушу терилерге керектелүүчү А витамин дагы бар. Күрүчтөн жасалган тамактардын баардыгын жасап чыктык. Мисалы, күрүч боюнча өзүбүздүн Баткенибизден өндүрүлгөн ак турпактын күрүчү, ушул күрүчтөрдүн түрлөрүнөн бир канча аштар жасалган. Мисалы, мына колумда азыр нокот менен жасалган күрүч ашы, нокот менен. Мына жерде мейиз кошулган күрүч ашы бар, өрүк кошулган күрүч ашы бар. Бардык түрлөрү күрүч менен гана жасалган да. Күрүчтөн биз ойлоп көрсөк, күрүчтөн көп тамактар жасалат экен да биздечи. Биз буга маани бербейт экенбиз. Иш-чаранын көркүн манасчылар ачты. 100 манасчы бирдей манас айтып, кыргыздын улуу эпосун даңташты. Жергиликтүү таланттар калың элдин катмарына сиңген кыргыз ыр-күйлөрүн аткарып, майрам шаңга бөлөндү. Бул иш-чара облуста жашаган улуттардын ынтымагын, биримдигин чыңдоого, каада салт, үрп-адаттарды жана улуттун нарктуулугун даңазалоо менен бул көөнөрбөс баалуулуктарды кийинки муунга өткөрүп берүү жоопкерчилигин сезүүгө чакырат. Жарлыктардын негиз аткаруунун максатында Баткен жеринде бүгүн Баткен элим Баатыр эл аттуу иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Бул иш-чаранын эң негизги максаты кыргыз элинин үрп-адаттарынын, каада салтын бул коомдо даңазалоо. Ошону менен бирге келечектеги муунга жеткирүү. Ушундай максатында бүгүн Баткен шаарында ушул иш-чараны өткөрүп жатабыз. Элдер биринен бири эмнеси менен сыймыктанат, айырмаланат. Улуттук өзөгү менен, өзгөчөлүгү менен, айрыкча тили менен, өзүнүн тили менен, өзүнүн кийими менен, өзүнүн сөзү менен башка элдик дүйнөлүк маданиятты толуктап турат экен. Бул кыргыздар дейт экен. Бул казактар, бул орустар, бул американецтер деп айтат экен. Алардын кийгенинен, сүйлөгөнүнөн, басканынан ушинтип өзгөчөлөйт экен. Биз ушул маселени өлкөбүздү кыдырып айтып келе жатабыз. Бүгүн Баатыр элим Баткеним деп ат коюп алып өзүбүз. Биз баткендиктерди ушинтип кабыл алабыз да. Аркалык кыргыздар, ар жактагы кыргыздар. Булар баягы кылычтын мизинде, найзанын учунда жашаган эл. Форумдун расмий бөлүгү Апа Зайна Акыфатындагы облустук драма театрында тарыхчылардын баяндамасы менен уланды. Мындай иш-чара ата-бабалар сактап келген улуттук касиетке кайтууга мүмкүнчүлүк жаратып, улуттук идеологияны аныктоого салымы зор экени айтылды. Кыргыз бунун баары китепке жазып, кагазга жазып бүгүнкү күнгө жеткирген жок. Санжыр алкыруу, нарк аркылуу, атадан балага аксакалдар жоюлганда биз ушундай кылчелектеп, тигилже бул көрүнүшкө өзүнүн нарктарын айтып отуруп 3000 жыл бою чачырап кетпей жетип келдик. Тизгин талаштырып жетип келдик, үзөң кагаштырып жетип келдик. Кыргыз наркында сүйүүгө, балага, кызга, келинге, кемпирге, атага, ханга, бетке баарына тең өзүнүн наркы айтылып турат. Мына ушундай улуу нарктын ээси биз экенбиз. Эми бүгүнкү Баатыр элим Баткеним аттуу куттуу эл республикалык форум, улуттук форум бул кыргыз мамлекеттүүлүгүндөгү улуттук идеологияны аныктайт да. Улуттук идеология деген бул ушул улуттун тили, салты, маданияты, нарк насили болмоюнча бул мамлекетте кандайдыр бир боштук калып калат да. Ошон үчүн албетте мына ушул биздин ата-бабалардан бери, кылымдардан бери келаткан ушул наркка кайтуу бул кыргыз элинин улуттук касиеттерин сактап калууга, улуттук каадаттарын өркүндөтүүгө абдан бир чоң мүмкүнчүлүк болуп жатат. Форум Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата уюштурулган. Куттуу эл улуттук форуму буга чейин өлкөнүн башка аймактарында да өткөрүлгөн. Ар бир иш-чара облустардын өзгөчөлүгүнө жараша аталып келүүдө. Баткенде Баатыр элим Баткеним деп аталышынын да жөнү бар. Баткен эли өлкөгө чеп болуп, мекен бүтүндүгүн сактоодо эбегейсиз чоң милдетти аткарып келет. Максатбек Акылбеков, Абдрашид Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.